Саламатсыздарбы, Супер KG порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде өзгөчө конок келип отурат. Кимдей турган болсоңуздар, шоу бизнестен жаркыраган жылдыздуу айымы дейинчи Айдана Дека келип отурат. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кубанычтабыз сизди көргөнүбүзгө. Мен да абдан кубанычтамын. Негизги чакырган себеби сизди жалгыз бул ар дайым эле Аваз Акимов менен биргеликте маек берет экенсиз. Анан көпчүлүк учурда өзүңүздү жалгыз маек бергениңизди көрбөдүм да. Анан ойлонуп, сиздин өзүңүздү чакырайын, сизди өзүңүздү ачып берейли деп чакырдык бүгүн. Рахмат чоң. Демек, кыздарский темалар болуп келди. Бүгүн болушунча ачылып, чынчыл болуп жооп бергенге жооп берет деп ишенебиз. Ооба, сөзсүз түрдө. Негизи буга чейинки интервьюларда мурда бир канча 20 жаш кездерим деп коеюнчу, 20-22 жаңы турмушка чыккан кездерде чындап эле абдан камера алдында толкунданып, эмнегедир өзүмдү кармап, көп нерсени айтпай, өзүмчө эле сыгыла берчүкмүн да, эл эмне деп ойлойт деген сыяктуу ойдочу. Азыр эми убакыт өткөн сайын өзүң бир эмес эки баланын энеси болгондон кийин, жашап калгандан кийин, 30га деле чыгайын деп калгандан кийин бардык нерсени ачык эле айткым келет экен, эч нерсени жашырбай, как она есть дегендей эле. Азыркы учурда мен ойлойм, көп эле адамдар салмалуулуктан тажадуу болуш керек. Бардык эле кандай болсо ошондой эле көрүнүп калды окшойт дейм. Азыркы заманда андай көрүнбөй калса деле адамдар сезет да, ошондуктан кичине фальшивый болсоң эле адамдар сезет. Сөзсүз түрдө бардыгын ачык болгонго аракет кылам. Негизи эле эң алгачкы суроом эмнеге Айдана Дека деген суроону бергим келип атат. Эмнеге Дека деп негизи чыгармачылыгын баштап атканда ар кандай кылып чыгып көргөм. Башында жөн гана Айдана деп дагы чыгып көргөм. Айдана Деркенбаева деп чыгып көргөм. Бул фамилиям, мамамдын фамилиясы. Эми бардык эле билишет, ошо мен мамамдын тай тарабым жакта чоңоюп, ошо тай тарабым менен жакын болгондуктан, кичинекей кезимде ата-энем ажырашкандан кийин ушу көбүрөөк тай тарабымда алып калгандыктан, мамамдын фамилиясын Деркенбаева деп кыскартып Дека деп чыгарган болчумун. Башында Айдана Деркенбаева деп чыгып көрдүм, бирок концерттерге барганда музыка болуп, катуу музыка болгондо ведущийлер сурайт да, эми жаңы чыгып атканда атыңды билбейт, ким деп айтам сизди дейт. Айдана Деркенбаева деп айтасыз десем, сахнага чыгып музыкаданбы укпай калып, Айдана Эркинбаева, Айдана Эркинбаева деле ар кандай кылып, мындай угулбай калат экен да фамилиямчы. Анан ойлодум, чөтта кыйыныраак окшойт жаттаганга деп, анан отуруп, эмне кылсак деп ошо бир досум менен чогуу биргеликте анан Дека деген ой келип кетти, кыскартылган. Ошондон улам Дека болуп калдым. Сонун мурдагы маектериңиздин баардыгын көрүп чыктым. Анан сиздин ырларыңыз чыгып атат, анан ошого жараша азыркы учурда жаш көрөрмандарыңыз да көп да. Балким мурдагы интервьюларыңыз көргөн эмес деген сыяктуучу. Анан өзүңүздүн бала кезиңизди сурагым келип атат. Ушул тай жагымда чоңоюп калдым деп атпайсызбы? Ушул боюнча айтып берсеңиз биздин көрүүчүлөргө. Кичинекей кезимде эмнегедир көбү мени кичинекей кезде абдан тыйын болуш керек эле, аябай мындай чыйрак кыз болуш керек деп ойлошот да, аябай мындай шустрая, бардыгы менен тил табышып кеткен, сүйлөшкөн кыз болуш керек деп ойлойт эмнегедир. Чын-чынына келгенде кичинекей кезде мен жош эле кыз болчумун. Жош, апамды уккан, сөзүнөн чыкпаган, ашыкча сүйлөбөгөн, эми өзүмдүн албетте жакындарым, туугандарыма эркелечүмүн, бирок мындай кородо кыздар ойноп жатса дароо эле кирип кошуп кете алчу эмесмин. Өзүмдүн саналуу бир эки курбу кызым болчу кородо. Ошол менен акырын ойноп, ушундай эле кыз болчумун. Мындай жанагындай деп центр внимания болуп, мындай аябай тим эле шок кыз болгон деле жокмун. Анан өспүрүм кезде би студияга барып, би менен алектенип баштадым. Ошол жерде эмнегедир менин ичимдеги лидерский качеством ойгонуп баштады. Ооба, анткени биге барганда албетте бардык эле алдыңкы орунду талашасың, ортодо бийлегиң келет, алдыда бийлегиң келет. Анан башка кыздарды көрчүмүн, жан талашып алдыда бийлегиси келип, клиптерге тартылгысы келгенин көрүп, көрсө ушунча керек турбайбы деп ошондон улам, жана өспүрүм кезде аябай мындай өзүңдү издейсиң го, мындай кичинекей кыздан чоң кызга өсүп атканда мен кандай кыз болом, мен өзүмдү кандай көрөм деген суроолор көп өзүмө берчүмүн. Анан ошондон улам би студияда мындай ошо өзүн кыйын көрсөткөн кыздарды көрүп абдан суктанчумун да, мен дагы ушундай болгум келет деп. Негизи эле ошол сапат менде азыр деле бар. Мен
мисалы сиз менен сүйлөшүп отуруп деле бир нерсеңиз жагып калса, сонун экен деп ошол сапатты өзүм алгым келет да. Мен ойлойм бул нерсе туура эле болуш керек деп. А мектеп кезде мен анча деле мындай мындай мектеп кезде катышып калчумун ар кандай конкурстарга, ырдап, алып баруучу болуп, бирок дайыма эмес. Кээ бир мисалы азыркы чыгармачылык адамдарды уксаң айтышат го, мен мектеп кезде эле дайыма бир дагы майра менсиз өтчү эмес деп. Жок, андай эмес болчу. Мен тынчыраак эле кыз болчумун. Кийинчерээк ачылдым. Анан университеттен Таят атайыңыздын колунда чоңоюп калдыңызбы? Жок, Таят атайым эмес, эми негизи эле апамдын колунда эле чоңойдум. Бирок туугандарым Тай тарабы менен катташып, ошол жака барып, көлгө барып чоңоюп калдым. Каникул сайын ошо көл тарапта атайкелердикине, тайнемдердикине, тайтамдардыкына барчумун. Ошо эми бардыгы эле билгендей эле, тинем кичинекей кезимде ажырашып кетишкен. Ошондуктан ата тарабыма бара алган жокмун. Кийин 18 жашка чыкканда биринчи жолу чоң ата чоң эне менен тааныштым. Атайын барып, таанышып, көрүп, кандай жердин кызы экенмин деп, анткени чоңойгон сайын мындай кызык боло берет экен. Кичинекей кезинде мен чын айтсам апам эч качан мага мындай тоскоолдук жараткан эмес. Апам менен сүйлөшпө, өзүмчө эле кичинекей кыз болуп, өзүнчө эле жана юношеский максимализм деген бар го. Мен папам менен сүйлөшпөйм. Өзүнчө эле мындай кичинекей кыздын таарынычы бар болчу экен да. Чоңойгондон кийин, эми тияк-биякты байкап калгандан кийин кызык болду. Кайсы жердин кызы болду экенмин, чоң ата чоң энем кандай адамдар болду экен деп. Ошол как раз ошо 18 жашымда чыкканда байкем дагы как раз үйлөнгөн болчу. Ошо ата тарабым бизди чакырып конокко, ал жерде дагы үйлөнүп үлпөт кылып, байкеме, бир тууган байкеме. И заодно мен дагы барып таанышып келдим өзүмдүн ата журтум менен. Абдан мыкты, кандай адамдар экен? Кыйын адамдар экен. Мен чоң энеме абдан окшош экенмин. Чоң энемди көрүп, буюрса мен дагы ушундай каарысам экен деп ниет кылып койдум. Анткени абдан тың, акыл эси ордунда, мындай улгайган болсо деле, аябай өзү баарын кородой, мындай тыпылдап баскан, аябай батасын аябаган, тынбай жалынып турган, аябай ушунчалык бир сонун кемпир экен. Аябай жакшы көрдүм. Буюрса дагы да планым бар. Жакынкы ушу жазда, жайда планым бар болчу. Барып дагы да болсо учурашып келейин деген жакшы оюм бар. Чоң атам тилекке каршы өтүп кетти. Бир эле жолу ошо 18 жашымда көрдүм. Бирок негизи эле ошо жалпы ата журтум жөнүндө айта кетсем, абдан мыкты, кыйын адамдар экен. Папамдын бир тууган агасы профессор, өтө акылдуу адам. Өзүмдүн атам тууралуу айта кетсем деле абдан кыйын адам. Буга чейин айтып кеткем, чыгармачылыкта жүргөн адам депчи. Чыгармачылык десем эле дароо эле ырчы актер элестетишет экен. Жок, ал сахна артында жүргөн режиссер, продюсер. Көптөгөн биздин азыркы учурда бир Дүң деген ырчылардын продюсери болгон. Көптөгөн концерттерди койгон, филармонияда мыкты режиссер. Анан кайсы жерге барбайын, ар дайым айтып келишет, атаң өтө креативдүү, өтө мындай башкача ойлонгон, абдан чыгармачылык адам депчи, мындай бир нерсе концерт койсо, шоуду жакшы көргөн адам, мындай жоктон бар кылган адам депчи. Анан ошо мамам айтып калат. Эми мамам деле чыгармачылык адам, ал дагы искусство институтун бүтүрүп, ошол жерде таанышып калышкан да, көтөн чыгармачылык адамдар. Анан бирок ошо мамам айтып калат, атаңды тарткансың, мындай бир нерсе креативный кылган келет, бир нерсе окшоштурбай, бир чыгармачылыкта деле мындай башкача клиптерди тарткым келип, башкача образда жүргүм келгенин деле ойлойм, ошо атаман өткөн экен көрсө деп. Атаңыздын да сапаттары бар турбайбы? Сөзсүз түрдө атамдын мыкты сапаттары бар деп мактанып кетейин. Кичинекей кезде ушул таарыныч болгондо утпайсызбы? Ошол таарынычты толук түрдө жибердиңизби? Ооба, мындай прям 1000% деп айта алам. Анткени өзүм турмушка чыккандан кийин өзгөчө ошол нерсени түшүндүм. Мындай эми чоңойот экенсиң да. Анан эми атам, апам деле ошо экөөтөн жаш болгон. Алар деле балким жаңылышкандыр, балким ушундай буйругандыр. Бардыгы эле азыркы болуп жаткан жашоо бул Кудайдын берген жашоосу да. Ошондуктан мен эч нерсеге нааразы эмесмин. Анан ошо атама ошо өспүрүм кезде эмнегедир ошо мындай таарынгансып ушундай ойлорум боло берчү. Азыр болсо таарынычым эч кандай жок. Мейли, ал деле адам да, ал деле жаңылышты. Ал деле алгачкы жолу үйлөндү дегендейчи, ал деле билбейт да кандай ата болушту, кандай күйөө болушту. Ал деле балким жаштыгы менен көп нерсени түшүнбөй кылып алгандыр. Бирок эң негизгиси мен ошо турмушка чыккандан кийин
мен өзүм бактылуу жашагым келди. Мамам деле айтты, кой атаңа таарынба, негизи мырзага таарыныч, бул ден соолукка эле зыян экен да. Атаң болобу, байкең болобу, күйөөң болобу, мырзага таарынсаң өзүң эле ден соолугуңа зыян, өзүңдүн жеке жашооңо дагы бул нерсе таасирин тийгизет экен да. Ошондуктан атама эч кандай капачылыгым жок. Ошондон улам мен мындай Кудайга шүгүр, азыркы учурда абаз менен жакшы жашоо жашап атат болушубуз керек деп ойлойм да. Эгерде таарынычым болсо, балким ошол таарынычымды күйөөмдөн чыгармакпынбы, же атама жакпай жаткан нерсени туруп күйөөмөн көрүп калсам, мындай көңүлүм калып калмакпы дейм да. Ошондуктан андай эмес. Тескерисинче кээде окшоштурам чын деле абазды өзүмдүн атама. Характерлери, мындай өжөрлүгү, кылам деген нерсеге жеткени, ошол нерсени көрүп мындай мамам деле айтып калат. Күйөө балам эме атаңа окшош депчи. Абаз атаңа окшош кетет, кээ бир жерлери таң калыштуу депчи. Көрсө кыз киши ошо атасына окшоштуруп тандайт экен. Баары бир мындай кан деген суу эмес да, баары бир тартат экен да. Анан абаз ошо ош тараптан болгондо, жаңы кыз жигит болуп жүргөн кезде апама, мен негизи апаман эч нерсени мындай жашырбайм да. Жигиттерим жөнүндө, артыман кандай балдар чуркаса баардыгын айтып берем. Мамам сырдашчу экенсиз. Ооба, дайыма сырдашчумун. Анткени мен кичинекей кезимден эле айткан. Айтсаң мага айт, мен сага жакшы өзүмдүн кеңештеримди айтам. Эч качан сени урушпайм. Кандай көйгөй болбой жатсын, айта бер мага деп ушундай кичинекей кезимен экөөбүз аябай жакын болуп калганбыз да. Анткени мен жалгыз кызмын да. Анан экөөбүз аябай мындай сырдашканды жакшы көрчүкпүз. Анан ата энем ажырашканда эми мен 7 жашымда болчумун. Баары бир мындай түшүнчүмүн да. Анан мамамдын жанында мындай колдогум келчи, аны коргогум келчи. Өзүмө мындай бир чоң жоопкерчилик алып алгам да. Менин мамам и так эле мына ажырашып кыйналып атат. Мен жок дегенде жакшы кыз болуп чоңоюп, мамамды кууратпай, кыйнабай жакшы кыз болушум керек деген эмнегедир ошо 7 жашымда эле ой келген экен да. Анан ошондон уламдай кандай көйгөй болбосун, кандай жигит артыман чуркабасын, кайсы жигит мага жакпасын, баардык нерсени айтып берчүмүн. Анан ошо абаз жөнүндө айтып бергенде ошо сураган каяктык деп. Анан ош тараптан өзгөнү десем, баары бир каның тартып тур да деди. Анткени атам жалал абадтан болот. Баары бир каның ошол жака тартып тур да деп күлүп койгон. Мейли сүйлөшүлөр, жакшы бала экен, бирок биринчи тааныштырып кой деген. Анан ошо абаз негизи биринчи мага жазганы Одноклассникиден жазган. Биринчи ага карындаш катары сүйлөштүңүздөр. Эми мага чын айтсам подкат эле кылган жокчу. Анан мен мындай уялып, мен өзүмдүн бир тууган байкем бар да. Менен 7 жаш улуу да. Абаз менен 6 жаш улуу. Анан ал кезде мен кичинекей кезде абаз мага 17 жашымда жазды да. Ал кезде мен үчүн бир өзүмөн 6-7 жаш улуу байкем менен сүйлөшүш бул мен үчүн уят болчу да. Анткени мен ага чейин сүйлөшкөн, мындай артыма чуккан балдар ашып кетсе өзүмдүн классташтарым болчу, Куринкеевдеги өзүмдүн группалаштарым болчу, 1 жаш, 2 жаш максимум да. 6 жаш улуу байкем менен кантип сүйлөшөм деп уялчумун. Анан кийин жазганда айткам, мындай байке уялбайсызбы, сиз чоң элесиз го депчи. Анан тем более дагы кызыктуу нерсе, тайнемдикине барып калчумун деп атпаймынбы, каникул сайын. Анан каникулга барганда мен кичинекей эле кыз болчумун да. Ошол жерде DVD дискте клиптер бар болчу. Анан клипти койгондо эле дароо эле Аваз Акимов Айганыш деген клипи чыкчу да. Анан ошол кезде эле мен кичинекей кыз болчумун. Ошол кезде эле Аваздын клиптеги образын көрсөм, мындай чоң баладай го, жанагындай эмени кийип алып. Анан канча жыл өткөндөн кийин мен чоңойгондон кийин жазса, мен үчүн бир эле бир өрчү. Ошондой эле чоң элестеткем да эмне. Уялбайбы деп. Аялы, бала чакасы бар болуш керек депчи. Анан кийин уялбайсызбы сиз менден аябай эле улуусуз го десем. Жок, мен сенин байкеңдин досу болом. Мен бирок сага жумуш боюнча жазып атам деп мындай ситуациядан чыгып кетти да. Кандай жумуш десем, дуэтырдайлык деп калды. Концерт койгон атам жакынкы күндөрү. Дуэтырдайлык деп калды. А мен ал кезде ырчы деле боло элек болчумун, жөн гана Куринкеевде окучумун. Ошондо оюма деле келбептир. Мындай мен ырдаганымды билбейт го, эмнеге мага предлагать этти деп мындай түшүнбөй эле макул деп коюптурмун да. Өзүм аябай ишенген окшойм. Анан макул ырыңызды угалык десем, макул бүгүн кечине келем, эшикке чык, ырды угузам деп калды. Десем, макулду эле. Анан мен мамамды ээрчитип алдым да, айтып атпаймынбы, оюм жок болчу, ал менен кыз жигит, мындай сүйүү мамиле жок болчу. Мындай чынында эле дуэтырда эткенбизде эле мамамды ээрчитип алып эле чыксам.
Абасы шок. Көрсө ал ыры деле жок болчу экен. Өзүңүз деле чакырган эле. Жолугуш үчүн эле повод таап турду. Анан кийин эле аба жакшы композитор да, негизи оонду на месте чыгарат да. Анан ошо машинага отуруп эле эмне кыларын билбей эле ооба ырым бар болчу деп эле анан бир эметип туруп эле аппагым ай аппагым деп ырдап баштады. Көрсө на месте эле ошол жерден эле оон ойлоп табып мына ушундай дуэт болобуз деп апамдан мынтип уялганынан ойлоп таап калыптыр. Анан апам Ай сен менин барың болбойт. ошон мага дагы ыр жакты. Анан хорошо давай анда жаздырабыз деп мамама дагы жакты. Макул деп эле сүйлөштүк, келиштик. Анан ырды жаздырдык. Ыр жаздырып, ошо жаздырып атканда эле эме студияда наушник эми биринчи жолу жаздырып атам да, ага чейин деле эми жазчумун кичинекей кезде. Бирок мындай серьезный ырды биринчи жолу жаздырып атам да, тем более Аваз Акимов менен деп атам да. Анан мынтип ыр жазып атсам, ошондо мен алгачкы анын мага мамилесин көрүп аябай жылуу болгом да. Анткени толкунданып, микрофон жанында титиреп, ушинтип наушникти мынтип кармап ырдай албай атсам, мынтип эмеге кирди, комнатага кирип, ошо запись болуп атканда кичинекей эле комната болчу да, мындай. Комнатага кирип эле артыма мынтип янымда кармап, баары жакшы болот, сен сонун ырдайсың, менин аябай сонун сеники деп мындай аябай колдоо көрсөттү да. Анан ошо колу менен мынтип кармап, ошол сөздөрү айтканы мага аябай бир чоң дем күч бериптир да. Ошол күндөн улам, ошол мүнөттөн улам ар дайым ушинтип эле колдоп келип атат да. Ошондо анан менде мындай жылуу сезим пайда болуп калгандай, сонун мындай байке катары колдойт экен деп мындай мужская поддержканы сездим да ошол жердечи, башкача болуп анан чынында эле сонун ырдап анан кийин ошол ыры менен концерттерге чыгып баштадык. Анан Сиз качан билдиңиз мындай сезими бар экенин айтып атпайсызбы? Мен эч нерсени билген эмесмин депчи. Ошо концерттерге чыкканда ошо бир азыр кызыктуу окуяны айтып кетейин. Караколго чакырды. Караколго концерт коюп атам, ошол жака барып ырдап келчи деп айтты. Анан макул деп эле Караколго барды. Ал Караколдо кичинекей кезинде ошо тайнем ошол жакта да. Кичинекей кезде Караколдо каникулда барып калчумун. Ал жер мага аябай жакын да. Анан аябай сүйүнүп кеттим. Караколдун элине барып ырдай турбаймынбы депчи. Анан ошол жерден тиги за кулисами күзгүдө мынтип өзүмдү сүрөткө тартып атсам эле мынтип өтүп кетти. Мынтип артыманчы. Анан видеодон тартып көйнөгүмдү тартып эмне жасана алгансың деп өзүмдү мынтип тартып атсам, кайра бияма өтүп кетип токтоп туруп, мынтип туруп анан бети менен өбүй атпайбы. Шишип болчу. Анан мынтип бети менен өбүп кетти. Биринчи жолу. Биринчи жолу концертте мынтип туруп, мындай өттү дагы анан видео тартып атканымды көрүп, мынтип өтүп туруп, кайра келип туруп бети менен өбүп туруп анан сахнага чыгып кетип калат атпайбы. Ошол жерде мен кызарып, жалгыз калгам, эми жалгыз болчумун, анан кызарып башкача болуп ошол жерде сездим. Жагып атат окшойт депчи, потому что было приятно. Эгерде жакпаган адам болсо, эмне кылып атасыз деп, уялбайсызбы деп анан жагымдуу болуп кетти. Анан кийин эчеси деген жок, ошол сүрөт көпкө чейин сакталып жүрдү. Анткени мындай случайный сүрөт болуп калган, келип туруп өбүйгеничи. Дагы деле бир компьютерден издесем табат болушум керек. Анан ошондон улам мындай сезим пайда болду, бирок билгизген жокмун. Анан кийин шаарга келдик. Чын айтсам, аябай мени мындай жакшы карачы да. Күреңкеевде окуп жүргөндө чалат мага. Келдим депчи. А мен болбосо ага чейин эле уже параларым бүткөндө фойеде эле терезеден карап турчумун, качан келет депчи. Ак машинасы болчу, ак машина менен качан келет деп машиналарды карап күтө берчүмүн. Анан кийин чалчы келдим дегенде көрчүмүн келгеничи. Макул азыр чыгам деп. Кыздардын сүрө. Кечке жана эле фойеде айланып жүрөсүң го. Убакыт өтсүн деп. Убакыт өтсүн деп кечке айланам, тияка басам, кайра күзгүдөн карап, терезеден карап коем. Анан бир 5-10 мүнөт өткөндөн кийин ой деп шашпай чыгып каласың. Шашпай чыгып баштап отуруп эметсем эле бардачокду ачсам дейчи. Бардачокду ачсам толтура таттуулар деп келчи. Шоколаддар, печеньелер толтура. Кичинекей кызмын, 17 жаштамын. Кызык болчу да мага. Вау деп, бирок жыл сайын ошол шоколаддар азайып. Үйлөнгөндө жок калды деп койсуң. Азыр жок, кстати деп. Бирок ошондой мындай жакшы мамилеси менен чын деле аябай мындай жылуу, жумшак, камкор мамилеси менен арбап алды. Ошондон улам анан бир күнү мага предложение кылды. Машинада отуруп экөөбүз гамбургер жегенди аябай жакшы көрчүбүз. Тим эле уялчумун гамбургер жегенде, оозумду катып ачкандан уялчумун. Ой деп жеп. Чынан
тиштеп анан көзүм ошо уялып ушинтчүмүн да десем эле ошентип гамбургер жеп бүткөндөн кийин эле мынтип эле артынан бир эме коенекти алып чыкты, зайчикти алып чыгып эле бүгүн сага бир маанилүү сөзүм бар дейт. Анан кандай десем, экөөбүз кыз жигит бололук, экөөбүз жакшы эле тааныштык, бири бирибизди билдик, андан кийин кыз жигит бололук деп айтты. Андан кийин эми дароо эле ооба дебейсиң да. Анан бирок чынымды айтсам билбей аттым, макул десемби, макул дебесемби деп. Анткени биринчиден ырчы, экинчиден улуу байке көрүнгөн турбайбы? Көрсө жашынакай эле красавчик жаш эле. Анан үчүнчүдөн мен ырчы болгум келчү. Менин кыялым ошон үчүн мен музыкалык окуу жайда окуп жатам. Кичинекей кезимден бери эле бул кыялым. Анан вдруг аваз менен сүйлөшүп, анан сүйлөшпөй калса кийин чыгармачылыгыма залакасы тийбейби, шоу бизнеске киргенде бул Аваз Акимов менен жүргөн кыз да деген өзүм ат калтырым келген жок да. Анткени эми мындай ишене албайсың да адамгачы, эртеңки күнү таштап кетсе, көздүк болбой калса, өзүм артымда бир жаман сөздү калтырым келген жок. Шоу бизнесте мындай таза жүргүм келди да. Ар кандай адамдар бар да, ар кандай ойлор бар, ар кандай сөздөр бар. Бул аваз менен жүрчү, эми бул менен тиги менен деген не дай бог мындай слухтар болуп кетпесин деп аябай көп ойлондум да. Эмне кылсам деп, анан мен ойлоноюн дедим. Десем, макул деп эле анан машинасынан тиги духисын алып чыгып эле коен эки мынтип сээп туруп эле берип койду мага. Анан кирип кеттим үйгө, кирип кетип эле комнатама бурчка зайчикти коюп койдум дагы. Кечке жаттым ойлонуп, эмне десем деп кайра эле мамама бардым. Мамама барып айтсам, эми өзүнүн кеңештерин айтты. Негизи аваз мага жакты, дароо эле көргөндө эле жакты, бирок ойлонуп көрчү деп ал деле коркту да менин келечектеги чыгармачылык жашоом жөнүндө. Анан эми албетте сен өзүңдүн жүрөгүңдү сезиш керек, тиги бу деген сөздөрүн айтты. Анан кайра эмеге комнатама кирип эле уктайын деп эле жатайын деп уктап баштаган болчумун. Анан эч эле жыт кетпейт да комнатамачы, жанагы парфюмун сээп койгон эле зайчигинечи, духисын ошол жыт кетпейт да мурдумачы, мындай аябай улам эле ошол зайчикти карап жыттагым келет. Авазбек акылдуу экен. Акылдуу. Анан зайчикти алып эле жыттап, мындай жанында болгондой эле сезилип кетип түшүндүм жагарын мага. Анан эртеси 2 күндөн кийин макул дедим. Макул, бирок сураны эч кимге айтпайлыкчы, сиз дагы айтпаңызчы, ал кезде сизден сүйлөшчүмүн. Досторуңарга, чыгармачылыктагы адамдарга эч кимге айтпаңызчы, экөөбүз биринчи сүйлөшөлүк, жакшы таанышалык, мен дагы келечекте ырчы болом. Анан эми өзүңүз түшүнөсүз да, мен кыз кишимин, мындай өзүмдү жакшы алып жүргүм келет десем, ооба, конечно деп эле ал деле түшүндү. Ошондуктан биз ошон үчүн 5 жылдай канча 4 жыл сактап жүрдүк го, 4,5 жыл. Эч жака аваз дагы айткан жок, кыз жигитпиз деп. Анткени аппагым чыккандан кийин көбү сурашты, экөөңөр кыз жигитсиңерби деп. Көпкө чейин жашып жүрдүк, жок, байкем эле деп. Байкем деп эле жүрдүк. Ошентип анан 4,5 жыл жүрүп, анан үйлөндүк. Ошондо биринчи сүйүүңүз Аваз байке болду да? Биринчи сүйүүм Аваз болду. Эми ага чейин эми жашырбайм. Жакшы көргөн жигиттер болчу. Ал кезде мектепте окуп жүргөн кезиңиз? Мектепте, Көрүнкеевде деле бир бала менен сүйлөшкөм, мындай кичине сүйлөшүп, мындай. Бирок эми ал мындай эме болчу да, жана мындай группалар менен талпа болуп эле киного бармай, талпа болуп там роликтерди тепмей, талпа болуп ушундай талпа болуп элечи. Жеке мындай кыз жигит болгондо эле мындай мамиле болчу эмеспиз да, мындай. Достордой болуп эле, бирок типа мындай достордун көзүнчө ооба бул кыз, бул жигит деп ушундай сыяктуу мамиле бар болчу. Өзүм негизи мен аябай кеч чоңойдум. Мен 17 жашта Аваз менен сүйлөшсөм деле мен өзүмдүн ой жүгүртүм бир 14 жаштагы кыздардай болчу да, мындай оюм бар башка да болчу. Азыр деле мисалы мен 28демин, бирок мен өзүмдү дагы деле бир 22 жаштагы кыздай элестетем да. Мындай жүрөк жаштуу эле. Ошон үчүн Аваз чын деле менин алгачкы сүйүүм болду. Соночка акыркы Кудайым буйруса. Бир да жолу мындай өкүнүү деген ушундай болгон жокпу? Турмуш курдуңар, кийин үй бүлөлүү болдуңар. Анан Аваз ушундай беле, ушул кырын билбептирмин го, ушул сапатын билбептирмин го деп калган учурлар болдубу? Тескерисинче Аваз мен азыркыга чейин тамашалап айтып калам, кыз жигит кезде Аваз абьюзер болчу. Аябай кызганчак болчу, өтө кызганчак болчу. Мындай лишний тияк биякты даже каралчу эмесмин. Мен просто ошо кичинекей болуп калыптырмын, акылым жок кезим болуп калыптырмын. Ошого карабастан сүйө бериптирмин да. Эгерде азыркы акылым болсо, эгерде азыр ошол кездегидей Аваз мисалы болсо, ошондой жигитти жолуктурсам ужас эле деп качмак болчу. Сүйбөйт болчусуз.
ачмакмын, эмне деген абьюзер депчи, анткени чынында өтө кызганчаак болчу. Кыздар менен, подружкалар менен отурсак, видео звонок менен чалып алып эле кечки текшере берчи, жада калсам мынтип телефонду маңдайыңа коюп алып сүйлөшө бер дерчи да кыздар менен, чынында баардыгы карап текшерип турчу. Анан мындай сүйүүм аябай катуу болгон экен, ал нерсесин байкалаптырмын. Кийин чоңоюп күйөө тийгенден кийин ошолорду эстеп, жимшик эмнеге ушунча сиңгени деп ушинтип калам. А эмнегедир үйлөнгөндөн кийин вот ушундай нерсе болот экен. Кудайым мага ушунчалык бир жакшы белек тартууладыбы, мындай үйлөнөр менен ошол сапаты жоголду. Кызганыч, ишенбестик, балким ойлочу окшойт. Өзү деле айтып калат. Кыз жигит болуп жүргөндө мен сени мындай жоготуп алгандан корчумун. Үйлөнөр менен аябай өзгөрдү. Только жакшы жакка да. Мага ишенет, баягы колдоосу дайыма колдойт, жардамдашат. Эми албетте мындай кызганыч сезимдер анда деле менде деле болуп турат, бирок эгерде мындай катуу деле ал үчүн эч качан урушкан эмеспиз иши кылса. Ал эми өкүнгөнсүңөр деп атпайсызбы? Өкүнгөн эмесмин. Тескерисинче мен абдан ыраазы болгом. Бирок эми жаңы үйлөнгөндө биринчи айлары, экинчи айлары туура кылдымбы деп ойлончумун. Эмнеге эрте турмушка чыгалым? Канча жашыңызда? Эрте деле эмес, 22 жашымда турдум. Бирок мен өзүм алып жүрүшүм эртедей болчу да. Анткени көп биздин коллегалар ошол эле Гүлназ Чыныбек кыз айтып коет. Ай, эрте тийип атасың деуштерчи да. Сен эрте тийип атасың, еще ош тарапка тийип атасың. Биздин салтты чыдай алат болду экенсиң, сен да шаардык кызсың го деп эле ушинтип. Эрте эмес, Гүлназ 22демин десем, сен 22десиң деп. Анткени өзүмдөн алып жүрүшүм ошо 18 жашта да сезилчү окшойт. Анан ошо мне кажется, бул ар бир эле турмушка чыккан айым баардыгы эле бул нерсени ойлонот да. Туура эле чыктымбы, туура эле күйөөгө тийдимби, эми баардыгы жакшы болсо экен деп мындай баары бир коркунуч сезим болот да. Ал нерселер менде деле болгон, бирок ушул күнгө чейин туура тандоо кылганымды азыркы күнгө чейин абаз далилдеп келе жатат. Абаз байкенин кызганбай калган себеби бул эме болуш керек. Жанагындай болот го, меники деген. Болду, меники болду. Меники. Мен ушуга жетишим керек болчу деп. Тем более мен баары бир мен чын айта кетсем, мен оюм, менин каалоом, менин кыялдарым бул бир гана чыгармачылык менен эле байланууда. Анткени жада калса кээде курбулар мен эстеп кетем да, кичинекей кезде курбулар мен келечекте күйөөм мындай болсо, кайын журтум мындай болсо деп элестетишет го, мынча балалуу болсом деп. Мен өмүрү элестеткен эмесмин күйөөгө тием деп. Мен да оюм баары мен мындай только чыгармачылык болчу. Бир гана сахна, бир гана кандай ырдайм, кандай стилде, кандай ырларды, мындай зарубежный клиптерди көрүп, мындай ошол башкача болуп чыккым келип эле, ошо ушкилерди кийип эле, мындай өзгөчөлөнгүм келип, оюм баары ошол болчу. Негизи блогер катары дагы сизди аябай жакшы тааныйбыз. Ал жакта жалаң эле бактылуу мүнөттөр да. Жашоодагы Инстаграмда бактылуусузбу? Ушуну айтып кеттиңизчи. Инстаграмда жашоо реалдуубу негизи? Эми мен Инстаграмда чын деле болгон эле көрсөтөм. Мисалы шаарда жүргөнүмдө эле көрсөтөм, айылда жүргөнүмдү көрсөтөм. Бирок учурлар болот, депрессия болгон учурлар болот, выгорание болгон учурлар болот, эч нерсеге кызыгуум жок болуп калган учурлар болот, үйдөн чыккым келбей калган учурлар болот, эч ким менен сүйлөшкүм келбей калган учурлар болот. Албетте ал нерсе болот. Ал нерсени деле Инстаграмымда айтам негизи. Мына мен депрессиядамын, мына мен выгорание болуп атам, эч нерсеге желанием жок, каалоом жок деп жазып калам Инстаграмымда, бөлүшөм. Ал нерсемди деле жашырбайм. Единственное, ыйлаганымды видеого тартпайм. Ыйлаган учурлар деле болот. Жолдошума көз урушуп кеткенде, таарынышып кеткенде, бирок ушуп таарынышканда 2 сааттан ашык уланбайт. Урушубуз, таарынычыбыз. Мурда мен кыз жигит кезде көк бет болчумун. Мен бир таарынсам бир күн бою деле сүйлөшпөй жүрө берчимин. 2 күн деле телефонго блокко салып ушинтип койгон учурларым болчу. Үйлөнгөндө деле биринчи жылдары деп коечу, биринчи жыл ошол мүнөзүм калган жок. Мындай таарынып, бир күн бою тылтыйып сүйлөшпөй койгон учурларым болчу. Бирок ошо бир жакшы атамдын жакшы бир тарбиялык сөзү, бул экинчи атам деп коечу. Мындай мен аталарга Кудайга шүгүр баймын да. Ата-энем ажырашкан күндө деле мамам кайрадан турмушка чыккан, ошол жакшысыз, аябай жакшымын. Ошол адам мени турмушка узатты, ошол адам мени
чоңойту, бакты аябай жакшы көрөм. Мен Кудайга шүгүр эки атамды тең жакшы көрөм, экөөнө тең ыраазымын да. Анан ушул экинчи атам мага аябай жакшы кеп кеңештерин берчи. Өтө токтоо адам, өтө сабырдуу адам, мындай дин тууралуу, мындай жашоо тууралуу, мындай философия тууралуу ошол адам менен көбүрөөк сүйлөшөм. Эгерде мындай кызга ылайыктуу темалар, кыз жигит, ушундай сыяктуу сөздөрдү апам менен сүйлөшсөм, атам менен мындай көп нерсе, мындай терең нерселер сүйлөшкөнү жакшы көрчүмүн. Анткени өзү аябай токтоо. Анан Инстаграмга мындай эме өтө мындай чыккысы келбейт. Такыр чыгармачыл адам эмес, таптакыр мындай тиги атамдын карама каршысына таптакыр башкача. Анан ошол адам менен отурганда айтып калчу, кызым, көкбет адам эч качан бактылуу болбойт. Көкбетиңди ташта, аракет кыл деп мындай жакшы бир кыска эле ушинтип сүйлөгөн. Ошол сөзү мага аябай таасирин тийгизди да. Чын эле турмушка чыкканда көкбеттик жакшылык алып барбаарын түшүндүм. Анткени бир жолу көкбеттик кылып алам деп, Кудай сактасын, үй бүлөбүз бузулуп кете жаздаганда. Ошондон улам, ошо бир 2-3 сааттан ашык урушубуз уланбайт. Ошо уруштар болот, ыйлаган учурлар болот, тарынган учурлар болот. Эми ал нерсени Инстаграмга киргизбейм, бирок мен ар дайым айтып келем, алыс экөөбүз урушабыз, кадимкидей эле ар кандай нерселер болот, үй бүлөлүк келишпестиктер болот. Бирок ал нерсени жеңиш керек деп ойлойм да. Ошондуктан мен жада калса, кээ бирлер айтып калат го, балдардын көзүнчө урушпаш керек деп. Өзүнүн кичинекей балдардын көзүнчө урушпаш керек, алардын психологиясы бузулат деп айтып калат го. Биздин үй бүлөдө андай эмес. Биздин үй бүлөдө эгерде балдардын көзүнчө эми атайын деле алардын көзүнчө урушпайбыз, бирок эгерде көздө бир нерсе келишпестик болуп кетсе, балдардын көзүнчө деле айтышып кетишибиз мүмкүн. Мындай сөз талашып кетишибиз мүмкүн. Бирок бизде эң негизгиси бир чоң эреже бар үй бүлөдө. Эгерде балдарыбыздын көзүнчө, кыздарыбыздын көзүнчө уруштукпу, кыздарыбыздын көзүнчө элдешибиз керек да. Ошол нерсе бизде сөзсүз түрдө. Анткени алар такыр эле бир розовый мирде чоңое алса, келечекте дагы кыйналып калышы мүмкүнбү деп ойлойм да. Кичине эле бир урушту көрүп калса, ошого деле мындай сынып калып, ошондуктан биз урушканда кыздарыбыздын көзүнчө мындай эметебиз, кыздарыбыз стоп деген сөздөр деле болот. Бирок ошол учурда бири-бирибизден кечирим сурашып, кучакташып, болду, мындан кийин мындай кылбайлы, кечирип кой деп кыздарыбыздан кечирим сурап, демек кайра элдешкенибизди дагы көрсөтөбүз. Ошондуктан эми бирок эң максимум эле биздин урушканыбыз ошол, Кудай сактасын, бизде өтө деле катуу ыз чуу, бир нерселер сынып, ал нерсе Кудай сактаса эч качан болгон эмес. Бирок ошо сөзүбүз менен кичине үнүбүздү көтөрүп урушкан күндөр болот. Ал нерсени кыздарыбыздын көзүнчө чечкенде аракет кылабыз. Анан азыркы учурда аялдарга карата зордук зомбулук күчөп баратат. Анан жакында эле ушул аялын 20 жылдыкка барган үчүн өлтүрүп салгандагы ооба видео тарады. Негизи эле ушул зордук зомбулук боюнча айтып кетсеңиз азыркы учурда. Эми ал нерсени укканда мен аябай жаман болдум. Анткени ошо кече жакында эле айылга барганыбызда мен кайнагам 20 жылдык экен. Анан айылга келип, алар ошо майрамга даярданып атканын көрүп, өзүмчө мен аябай бактылуу болдум да, чын эле. Бизде эмнегедир шаарда ал нерсе жок го. Бизде шаарда мектепте 10 жылдык, 20 жылдыктар биз жолугушпайбыз. Меники былтыр 10 жылдыгым болгон, классташтарым менен жолуккан эмеспиз да. Анан ошо кайнагамды көрүп аябай кызыгып кеттим да, сонун экен депчи. Анан элестетип койдум да, ушундай бир сонун майрамды, ушундай бир сонун күндү ошол аялы, ошол мырзага 5 баланы төрөп берди, 5 баланын энесин атып салуу мындай мээге туура келбейт да, мындай. Мен аябай шок болдум. Мен ушул күнгө чейин көптөгөн эми жаңылыктарды көрүп эле жатабыз, көрүп эле шок болуп эле келатабыз. Бирок мунусуна өтө бир башкача шок болдум. Ушул айланаңызда эле же курбуларыңыздан зордук зомбулукка кездешкен бир жакындарыңыз же тааныштарыңыз барбы? Уктуңуз беле же ушундай бир окуяны? Бар, эми өзүм башыман өткөн, эми ата-энемдин дегеним да. Эми ошо жөн жок деле ажырашпайт да адамдар. Ошол нерсе болгондуктан ажырашуу болгон. Мен өз көзүм менен көргөм, өтө катуу окуяны көргөм. Мындай кичинекей кезимде коркунуч сезимдер көп болгон. Ошол өзүмдүн башыман эле өткөн ал нерсе. Бирок ошол нерсе мага чоң сабак болгон. Бул нерсе менин үй бүлөмдө эч качан болбойт деген ой менен жашап келгем. Ошол нерсени биринчи учурда талап кылгам жолдошума. Мен ушундай жашоону көргөм. Мен келечекте мындайды каалабайм деп айткан сөздөрүм бар. Абаз тараптан деле айткан, мен сага эч качан андай нерсеге жол бербейм.
мен тескеринче сен кичинекей чагында жакшы жашоону көрүп, кандай десем, жакшы жашоону көргөм, бирок именно ошо мындай мамиле, мындай катары, үй бүлө катары мен сага болгон сүйүүмдү, мээримимди тартуулайм. Эгерде кандайдыр бир кичинекей чагында жетпей калган мээрим болсо, сүйүү болсо атаң тарабында, ошол сүйүүнү мен сага тартуулайм деп мындай жакшы сөздөрүн айткан. Ошондуктан ошол сөздөрдүн туруп келе жатат. Ал эми азыркы күндө эми чын айтсам инстаграмдардан эле ушул жерлерден көрбөсөм, өзүмдүн айлана чөйрөмдө андай адамдар жок. Кудайга шүгүр, биздин айланабызда бир гана ошо тескерчи аябай бир жакшы үй бүлөлөр да, ошолорду көрүп аябай бир сүйүнөбүз. Мындай начар, аялына жаман мамиле кылып же тескеринче аялы күйөөсүнө жаман мамиле кылган үй бүлө айлана чөйрөбүздө жок. Бир гана ошо новостилерден көрүп мен шок эле болуп жүрөм ар дайымчы. Ушундай да болобу, кантип эле деген сыяктуу учурлар болот, бирок айлана чөйрөбүздө жок. Бул чыгарылышты негизи кыздар көбүрөөк көрөт болуш керек, анан ошол зордук зомбулукка кабылып калбаш үчүн, кийин жолдошун билиш үчүн эң негизги мүнөзүнчү кандай сиз кеңеш бере аласыз биздин көрүүчүлөргө? Эми азыркы жаштар баары бир мындай кичине мындай эмерээк да, кыйыныраак да. Анткени азыр ким көп, психологдор көп, үйрөткөндөр көп. Мен айтпайм, мисалы мен кыз жигит болуп жүргөн кезде мен мындай сүйүүмөгө мас болуп эле мындай Кудайым өзү сактап эле тип кетирмин да. Чынын айтсамчы, балким эгерде ошол кызганыч сезим азыркы күнгө чейин жанагындай бир характери азыркыга чейин, характер деп айтпайм, просто ошо кызганыч сезим азыркыга чейин бар болсо мен кыйналмак болушум керек. Ал эми азыркы жаштар чын эле кыйын. Азыр жанагындай red flag деген тема бар, мындай бир нерсеси жакпай калса, ошол нерсесин байкап калган кыздар көп, мындай. Ошондуктан турмушка чыгаардан мурун жакшыраак билиш керек деп ойлойм. Жакшыраак билип, өзүңө тың болуп, алданбай, мындай тилекке каршы алданып калган кыздар дагы көп. Өзүңдү мындай тыкан кармап, таза кармап, көп нерсе өзүңө позволять этпей депчи, мындай өзүңө уруксат бербестен, кандай десем, мырза тараптан көп нерсе өзүңө мындай турмуш курганга чейин уруксат бербеш керек деп ойлойм да. Ошол нерседен деле байкалат. Ар кандай ситуациялардан көрүп көрүш керек. Автоунаада, машинада айдап баратканда өзүн кандай алып жүрөт, башка айымдарга кандай мамиле кылат. Мисалы кээ бирлер айтып калышат, мисалы тойдо отурабыз деп коелучу, биякта мен отурам, биякта Абаз отурат, биякта бир башка бир кыз отурса, жолдошум мисалы мага тарелкага салаттарды салып берип, тиги кызга деле салып берип койсом, мен сүйүнөм тескеринче. Менин жолдошум айымдарды сыйлайт деп. А кээ бир кыздар ошол нерсеге тарынат экен. Ооба, кызганат экен. Мен ойлойм, ал нерсе туура эмес болуш керек, анткени айымдарга мамилесин бир гана сага эле кылгандан билинбейт да. Өзүнүн ата-энесине кандай мамиле кылат, ошол нерсе өтө маанилүү. Эгерде өзүнүн ата-энесин, өзүнүн апасын сыйлабай жатса, сени эч качан сыйлай албайт да. Абаз мисалы, эми мен азыркы учурда биздин үй бүлө үчүн айтып атпайм, ата-энесин өтө сыйлайт, өтө. Мен үчүн аябай бир чоң талап койгон, мен ата-энемди жакшы көрүп сыйлаш керексиң деп. Башында мен үчүн бул нерсе аябай коркунучтуу болуп аткан. Мен кантип бирөөнүн ата-энесин жактырам, кантип сыйлайм депчи, мени эмне заставлять этип атабы депчи. А кийин ал үй бүлөгө келгенден кийин эч кандай мажбурлабай эле өзүм эле жакшы көрүп калдым да. Бирок мен ошо бир жакшы көргөн бир сөзүм бар. Биз кыргыз эли эл эмне дейт деп жашайбыз го. Ошол нерсени азыркы көп адамдар ошол нерсени жокко чыгаргысы келет. Жактырбайт. Мен эл эмне дейт деп жашабайм, мен каалаандай жашайм деген сөз, ошол нерсе аябай популярный болуп баратат да. Мен ал нерсеге кошулбайм. Биз кыргыз эли, ошол эл эмне дейт менен кыргыз эли болуп келатат окшойбуз да, мындай. Эл эмне дейт деп. Мындай өзүбүздү карманып, аша чаап кетпей, бузулуп кетпей, баары бир биз мынакей өзүбүздүн салтыбызды ар дайым сактап келебиз. Эгерде эл эмне дейт деп жашабасаң, анда көчөдө ар ким ар нерсе боло бербейби? Чечине алып деле чуркап жүрө бересиң, анда мен эл эмне дейт экен, мага баары бир деп жылаңач деле чуркап жүрө бергендер көбөйүп кетет, туурабы? Же болбосо эми мындай билбейм, мындай мен баары бир кичине консервативный адам окшоймун да. Мен баары бир кичине мындай кыз мырза менен болуш керек. Балким анын деле жок, мен негизи кичинекей кезимден эле ушул айтып атпайм, мындай айылга жакынмын, мындай кыргыз мындай каны менде өтө катуу мындай өнүккөнбү дейм да. Анткени ата-энем дагы мени мындай тарбиялаганда мындай тарбия сөздөрүн угуп калчумун, мындай
ойлойм да, бул коомго эл эмне дейт деген нерсе керек баары бир. Албетте өтө аша чаап, мындай такыр эле чүнчүп кеткен адамдар дагы бар, такыр эле эл эмне дейт деп сүйлөй албай, коркуп, аша мындай рамкага салып өтө эле рамкага кирип алгандар бар. Бирок в целом кыргыз эли, Кыргызстан, кыргыздар ушу эл эмне дейт менен ушундай бир жакшы калк болуп келе жатабыз. Үлгүлүү калк болуп келе жатабыз, ынтымактуу калк болуп келе жатабыз. Биз жада калса кой эл тиги кошуна эмне дейт, тууганымды барып көрүп коеюнчу деген ой менен деле тууганың барып мындай ынтымагын сактаган деле жакшы да, ошондуктан бул нерсенин жакшы жери деле бар. Эң негизгиси бул нерсени дагы мындай өтө аша чаап ийбеш керек да. Ошондуктан биз деле эл эмне дейт деп жашайбыз. Аны мойнубузга алабыз, эч качан мага баары бир эл эмне дейт экен деп жашабайм. Мен деле элдин оюна көз карандымын деп айтсам болот. Мен деле каалайм биз мындай жакшы болуп жүрсөк деп. Бирок ошол эле учурда мына убакыт өткөн сайын айтып атпаймынбы, бала чакалуу болгондон кийин өзүмдү мындай кадимкидей уже чоң мындай айым элестетип баштадым. Өзүмдүн жашоом бар, өзүмдүн күйөөм бар, мындай өзүмдүн чакан үй бүлөм бар. Мен өзүмдүн оюмду ачык айткым келет. Эгерде мурда кичине уялсам, корксом, азыркы учурда ачык айта алам, мисалычы. Ошондуктан бул нерсе убакыты менен келет экен. Мисалы мурда мен эл көзүнчө кой мындай болоюн, тиңдей болоюн деп аракет кылчумун, аны мойнума алам. Кой мен мындай көрүнөйүн, тиңдей көрүн. Азыр андай эч кандай андай оюм жок, бирок ошол эле учурда аша чаппайм да. Өтө эле мен эл эмне дейт деп эле каалаган нерсемди айтып эле бул жерде бирөөнү жамандап, тигини жамандап, ал нерсе ал эл эмне дейтке кирбейт, ал тарбиясызга кирет деп ойлойм да. Ошондуктан жоопкерчилик чоң, бирок ошо менен жашап келатабыз, өзүбүз тандадык бул жашоону. Ошондуктан нормально. эл эмне дейт деген бизге керек деп ойлойсуз, Керек. Негизи чоң рахмат айтабыз. Сиздин сөздөрүңүздө негизи кыздын чыныгы эмоцияларын сезе алдык. Анан Аваз байке экөөңүздөрдүн сүйүү баяныңыздар аябай сонун экен, бизге жакты. Анан кыздар дагы бул чыгарылыштан мен ойлойм өзүлөрүнө кеңеш алып, өзүлөрүнө керектүү жерин ала алат деп сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мен жана айтып өткөндөй эле ушул Аваз байке экөөңүздөр ар дайым маек берет экенсиз. Эми сиз жактан, сиз тараптан кандай сезимдер болгонун сурап алдык. Чоң рахмат айтабыз, ийгилик каалайбыз. Рахмат чоң, мен дагы кубанычтамын. Сиз менен сүйлөшкөн абдан жактуу. Мындай арги менен эле андай сүйлөшүп кете албайсың да, ошондуктан сиз менен сүйлөшкөн жакты. Сонун темаларды сүйлөштүк. Чынында эле ушул берүүнү көрүп жаткан кыздар жакшы өзүңүздөргө ушул видеодон бир болсо дагы бир жакшы кеп кеңеш ала алсаңыздар, мен абдан кубанычтамын. Демек биздин эмгегибиз, убакытыбыз текке кетпептир. Ошондуктан баардык ошо Кыргызстандын айымдары, мырзалары бактылуу болушун каалайм. Негизи азыркы учурда тим эле айымдар деген нерсе аябай өнүгүп атпайбы? Ал нерсе деле жакшы, бирок ошол эле учурда мырзаларыбыз дагы унутпайлыкчы, мырзаларыбыз дагы бактылуу болушсун, мырзаларыбыз дагы кыйын жигиттер болсун, мырзаларга да жакшы кеп кеңештерди көп айткым келет. Эми буюрса алдыңкы дагы кайсы бир берүүдө балким мырзалар тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Ошондуктан мырзаларыбыз да сиздер дагы бактылуу болгула, намыстуу болгула. Ар дайым бизди айымдарды коргоп жүргүлө. Биз болсо айымдар ар дайым силердин жаныңарда назик, сулуу, ошол эле учурда кыргыздын кыздары күчтүү болуп жүргөнгө даярбыз. Жалпы эле дүйнө жүзүндө баардык адамдар бактылуу болушун, ынтымактуу бололук, согуштар жок болсун. Иши кылса бир жакшы жашоо бизге ар дайым кут болсун. Кудайым бизге кут кылсын.